Жай айында катталган селдин кесепетинен улам жарандарга кооптуулук жаралган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында дарыялардын жээктерин бекемдөө тапшырмасы берилген. Анын алкагында Араван районунун Борборунун ортосунан агып өткөн Араван-Сай дарыясынын 2 жээги бекемделип, ынтымак аллеясы курулууда. Дарыялардын жээктеринде ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 271 токтомунда суу зоналарын сактоо боюнча токтомдо ошол дарыянын жээгинде жайгашкан суу коруктарыны өз калыбына келтирүү боюнча тапшырмалар катуу берилген. Ошол тапшырманы аткарууга алып, ушул өзүңүздөр көрүп аткандай Достук айыл өкмөтүнүн Араван-Сай дарыясынын жээгинде жайгашкан 52 мыйзамсыз ушул курулуштар бүгүнкү күндө буздурулуп калыбына келтирилди. Суу коргоо зоналары калыбына келтирилип, жергиликтүүлөргө шарт түзүлгөн. Ынтымак аллеясынын узундугу 250 метрден турат. Мында тротуарлар салынып, жашылдандырылган. Атайын таштанды таштоочу урналар орнотулуп, аялдамалар курулган. Сметалык наркы 2 миллион 100 миң сомду түзөт. Бир ошондой сайдын бою болуп, контейнерлер туруп, сууда түйүндөрү болуп, адам өтө алчу эмес, бул жака эч ким өтө алчу эмес. Анча-мынча кызмат кылган адамдар сууда түйүнгө келип, зарыл болгон муктаждыктарын бүтүрүшчү эле. Бирок мынчалык шарт болгон эмес эле. Адам баса албайт эле. Азыр бүт баары шарттары болуп, бүт тротуарлар, аллеялар болуп, күл бакчалар болуп, адам келгенде дем алат да, кадимкидей. Проблема менен келатканыңызда дем алып өтүп кетесиз. Бул ошо элибиз үчүн жок маанайын көтөрө турган иш болду. Чоң рахмат айтабыз баарыначы. Араван районунун аймактарындагы каналдардын жээктерин бекемдөө иштери жүргүзүлгөн. Жергиликтүү тургундарга шарт түзүү максатында негизгиделген Ош Араван Чегават, Ноокат Араван Төбө Коргон, Араван Маңгыт Октябрь, Ош Араван Гүлбар жолдорунда жана Керметоо айыл аймагындагы көчөлөрүндө асфальт төшөө жумуштары аткарылган. Ошонун менен эле катар Араван районунун территориясында биз жолдорду салып атабыз, жаңы жолдорду. Ошондой эле тротуарга көбүрөөк басым жасап атабыз. Себеби жөө жүргүнчүлөр үчүн абдан зарыл нерсе бул коопсуздук биринчи орунда тургандыктан окуучуларга жакшы шарт түзүү максатында Араван районунун аймагында тротуарларга көңүл буруп атабыз. Ошондой эле инфратүзүмдөр, ирригация боюнча дагы бир топ алгылыктуу иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат. Ал эми Ош облусунун аймагында 9 айдын жыйынтыгы менен 100 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.